Урматтуу туугандар, мына азыр ауыл айылына газонго темир жүктөлүп атат. Керектүү темир. Урматтуу ауыл жаштары, урматтуу ауылдук туугандар, газондо кызуу иш башталды. Кудай буюрса мына тегиздей баштадык. Ушу техникасы менен жардам берип аткан Кәрим акабызга рахмат. Кадырбай ака мына сварка иштерине даярданып баштады. Тегиздеп шебен төгөбүз, анан кум төгөбүз. Elimde gazonma iş başlanıp duruyor. Şu yaşlarga da küçük kuvvet versin. Anam bizge okşagan aksakallar dağı yerine gelip balga koşulup baldarga küçük kuvvet verip demel turalı mı? Assalamu алейкум урматтуу туугандар. Газондо курулуш иштери башталып атат. Элдик салым деп чогулган акчанын эсебинен мына үстүндө стойкалардын үстүндө турган мына узун темирлерди, пишкар темирлерди алып келип, азыр ошолорду Кадырбай ака сваркалап баштады. Аны бүткөндөн кийин анан мындай ортолуктагы темирлер бар. Мөкөн ортолугуна алынган темирлер менен Кудай буюрса ишти бүтүрөт. Элдик салымдан чогулган акчанын иштери алган темирлер ушул жерге кетип атат. Жана иш жүрүп атат. Уста пулун беребиз, темирлердин акчаларын алып келебиз. Анан акырындык менен акчабыз жеткенче материалдарды алып ушу иштерди улантып атабыз. Газонго шебен ташып баштадык. Азыр бизге кобасы менен жардамдашып аткан Таштак деген инибиз бар. Бүгүн мындай жардамдашып атышат. Алла ыраазы болсун. Урматтуу туугандар, ауыл айылында газон курулуш иштери уланып атат. Азыркы учурда шебен төгүп атабыз. Алмаз Таксырдын жана Эсендин жардамы менен азыр шебендер келип түшүп атат. Жана ошол шебендердин бергендигине байланыштуу биз өзүбүз ташып алып атабыз. Алла ыраазы болсун жардам бергендерге. Кудай буюрса ошо шебени жайып бүткөндөн кийин үстүнө атсеп төшөйбүз. Атсептен кийин газонду жайышыбыз керек. Ал эми сыртында курулуш иштери мына стойкаларда бекемдеп иштер жүрүп атат. Бир тарабын бүтүп калды, экинчи тарабын Кудай буюрса бир жума аралыгында сварка иштерин бүтөбүз. Андан кийинки бир 2 жуманын аралыгында бүтсөк ушул иштерди биз Кудай буюрса фермага аракет кылып баштайбыз.